Шайлоодо талапкерлер кимдерге көбүрөөк көңүл бурарын байкадыңар беле? Пенсионерлерге, шайлоону эч убакта калтырбаган карыяларга. Эмне үчүн талапкерлер жаштарга сейрек көңүл бурушат? Анткени алар көп учурда жаштар добуш берүүгө катышпай турганын билишет. Баарынан кызыгы, Кыргызстанда 70 жаштан ашкан 175 миңдей шайлоочу болсо, 18 жаштан 29 жашка чейинки жаштар миллионго жетет. Жаштар 5 эсе көп, бирок алардын добушу анча деле маанилүү эмес. Тактап айтканда, жаштар шайлоого кайдыгер мамиле кылгандыгынан. Улгайган адамдардын активдүү добуш бергени жакшы, анткени ар бирибиз өлкөбүздүн келечеги үчүн тынчсызданабыз. Бирок ар адамдын каалоосу ар башка. Биздин пенсионерлер көбүнчө стабилдүүлүктү жактаса, ал эми жаштар дипломго ээ болуп, жаш үй бүлөсү үчүн жеке турак жай сатып алууну татыктуу жана кызыктуу жумуш табылса деп самашат. Эгерде сен жаш болсоң жана өлкөбүз жакшырсын десең, анда добуш беришиң керек. Болгондо дагы аң сезимдүү добуш бер. Добушуңду сатпа. Кызыкчылыгыңды башкаларга караганда жакшыраак коргой турган партияны же талапкерди танда. Кыргызстандын жаштары шайлоочулардын эң чоң тобу. Биз активдүү болсок, каалаган шайлоонун жыйынтыгын чече алабыз. Эгер жакшы жашоону кааласаң, добуш бер.